Эфирде Нурпресстин маалымат кызматы, саламатсыздарбы? Министр эми мигранттар кайтып келсе жумуш бар экенин айтты. Учурда Кыргызстанда 60 миң иш орду бар. Чет жактан кайтып келип жумуш караштырып жаткан мигранттар ишке орношо алат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бүгүн 14 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан Мекендештер 2023 форумунда билдирди. Министр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу келерки жылы башталарын, долбоор боюнча 10 миңден 30 миңге чейин жумуш орну түзүлөрүн, Камбар Ата ГЭСинин курулушуна да жумушчулар керек экенин айтты. Кулубаев ошол эле учурда кыргызстандык мигранттар Түштүк Корея, Жапония, Германия жана бир катар Европа өлкөлөрүнө жумушка жөнөтүлүп жатканын айтты. Миграция дүйнөдө эң чоң процесс. Өнүккөн өлкөлөр да ушул процесстен өткөн. Бул табигый көрүнүш. Жарандар чет өлкөлөргө чыгып иштеп, тажрыйба алып, ошол жактан үйрөнгөндөрүн өлкөгө кайтып келип, бул жакка жайылса пайдалуу болот. Бул табигый процесс, деди министр. Ошто депутаттар мэр Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Ош шаардык кеңеши бүгүн 14 ноябрда өтүп жаткан кезектеги сессияда мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алды. Жашыруун добуш берүүгө 42 депутат катышып, жыйынтыгында алардын 39-у ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдошту. 3-өө каршы болушкан. Мэрия шаардык кеңештин токтомдорун 95% аткарды. Жыйында мэрдин орунбасары Замир Юсупов сөз сураганда депутаттары аны угуудан баш тартышты, деп жазды муниципалитет өзүнүн социалдык баракчасына. Мэр боюнча жана вице-мэрлерди кызматтан алуу тууралуу сунуштарын Ош шаарынын депутаттары бүгүн айтып чыгышкан. Аларды бардык фракция лидерлери колдошкон. 4 фракциядан турган Ош шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Ош шаары республикат маанидеги макамга ээ. Мэрди президент дайындайт. Белгилей кетсек, Бакыт Жетигенов шаарга башчы болуп 1 жыл мурда дайындалган. Адахан Мадумаровдун жээни УКМКга суракка чакыртылды. Депутат Адахан Мадумаровдун жээни кече УКМКга суракка барган. Эл өкүлүнүн жээни ага УКМКнын кызматкери телефон чалып 13 ноябрь күнү саат 15:00 суракка чакырганын белгиледи. Элмурат Калыбековго чакыруу кагазы жиберилген эместигин кошумчалады. Белгилей кетсек, кечээ күнү журналист Канышай Мамыркулова да суракка чакырылган. Анын айтымында ал Адахан Мадумаровдун тууганы да, колдоочусу да эмес, болгону саясатчыны колдогон митингдин жанынан өтүп бара жатып, катышуучулар менен учурашкан. Бишкектин Сүйүркулов 16 бөлчөк 1 дарегинде жайгашкан 9 кабаттуу имаратта жашаган жашоочулар көчөдө калмай болушту. Анткени алардын колдорунда эч кандай документ жок. Бар болгону убагында үйдү Асыл Талиева аттуу аялдан сатып алгандарын айтып жатышат. Алданып калдык деген жашоочулар Талиеванын үстүнөн арыз жазып, алдамчылык беренеси боюнча каматышкан. Кылмыш жана кодексинин 209 беренеси боюнча алдамчылыкка шектелген адам эң көп дегенде 10 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Бирок мыйзамда каралган ар кандай жолдор менен 3 же 4 жыл отуруп мөөнөтүнөн мурда чыгып кетүүсү мүмкүн. Арызданган адамдар баягы эле тас кейпин кийип, акчадан же үйдөн жок кала беришеби. Нурпресс маалымат борбору бул чийлинген окуянын мындан аркы жүрүшүнө байкоо салып, арыздануучулардын үнүн угуп, коомчулукка алып чыгабыз. Бишкекте 45 кабаттан турган комплекс салынмай болду. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарында өлкө тарыхындагы биринчи көп функциялуу Манас Тавр 45 комплексинин курулушунун пайдубалына мезгил кутусун салды. Мындай көп кабаттуу комплекс өлкө тарыхында алгачкы ирет курулуп жатат. Аны ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы жана чет элдик инвесторлор катышууда. Курулушту 2,5–3 жылдын ичинде бүткөрүү пландалууда. Долбоор боюнча комплекс 45 кабаттуу имараттан туруп, анын ичинде 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес-борбор, жыйындар залы, ресторандар, гипермаркет, 20 миңден ашуун соода аянттары, жер алдында 600 жеңил унаага ылайыкташкан автотоктотмосу болот.
Садыр Жапаров долбоорго ылайык имараттын эң үстүңкү тик учак аянтчасы жана панорама аянтчасы кала тургундары менен меймандарына 200 метрден ашуун бийиктиктен Бишкек шаарыбызды алаканга салгандай көз чаптырып, анын кооздугуна суктанууга мүмкүнчүлүк тартуулай турганын билдирди. Өлкө башчы сөзүнүн соңунда Кыргызстандын борборуна гүлдөп өнүгүүнү, чет жерден келген меймандарды суктандырган имарат жайларыбыздын көп болушун каалады. Бүгүн биз бир чети замандын талабы, бир чети өнүгүүгө карай алган багытыбыз менен мамлекетибиздин жүзү болгон Борбор калабыз Бишкектин көркүнө көрк кошуу ниетинде 5 жылдыздуу Манас Тавр 45 мейманканасынын имаратын пайдубалын түптөп, ага мезгил кутусун салып олтурабыз. Эң алды Борбор калабызга курула турган мейманкана комплекс заманбап дизайны менен айырмаланып, шаарыбызга көрк берип, Борборго келген меймандарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат болсун деп тилек кылалык. Мына ушундай жагымдуу кабар менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Нур Пресс, чындыктын изи менен.